Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Алыскы Аксы районунун Ак Суу айылынан чыккан биздин мекендешибиз дүйнөнүн 2 жолку чемпиону жана ошондой эле көчмөндөр оюнундагы 2 жолку чемпиону Шаршеналы уулу Мадаминбектин спорттогу ийгиликтерин иликтеп көрсөк, анда эмесе көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Bettimle belgeye kayırlar hatta belde çoyuz. Yeter bu birbirini çoy olma. Enke. Birinci negizi bu bayağı. Adborlarda, çempionatlarda negizi dayanamız. Bu ayılga gelip bir ay fizikaga işleyim de. Bir ay içi bu ertemenki saat 10'da trenirovka. Ertemen beka çurkap geliyoruz, skoryeniyoruz, ama şeyden atrabatık işleyiz. Kişine kaç görüyoruz, gidiyoruz. Бул идея кимдин идеясы болду? Ушундай тоого чыгып башыгуу же өзүңөр ушинтип ойлоп таптыңар? Бул идея бул мен өзүм агаларым, баягы интернеттен көрүп, анан өзүм агайым ушундай тренировкалар кылат, анан негизи ушу идея да. Бул ушул азыр бул жер шамал экен да, аябай кандайчы? Ден соолукка зыян келбейби? Мисалы, суукта жүгүрсө мындай өпкөгө зыян деп дагы айтып калышат да айрым спортчуларчы. Бул жерден биз өпкөдө жылуу кийинебиз, тренировка кылып, кайра терди кургатпай үйгө чуркап кетип калабыз да. Таза аба, анан баягы тоонун башында аба суюк да, ошого бул жерден тренировка кылып барып, шарга барып баягы соревнованияларда көрсөң чарчабайбыз да. Демек баягы абасы таза, түтөк бар жерлерде машыккан адам шаарга баягы төмөн жерлерге барганда мындай чарчабай оңой олтоң болот. Оңой олтоң болот. Азыр кандай машыгууларды өткөрөсүңөр? Ошону биздин телекөрүүчүлөргө көргөзүп өтпөйсүңөрбү? Азыр кырга чуркап келебиз. Булар эки таш ырып келебиз ылдыйдан өйдөгө. Прогиб. Азыр жүгүрүп келдиңер, азыр демек таштарды кандай көтөрүп өйдө карата ыргытасың? Көтөрүп өйдө прогиб ыргытабыз. Анда көргөзсөңөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул машыгуунун кандай кыйын экенин өзүңөр көрдүңөр. Мен дагы практика жүзүндө деп коет, ошол өзүм аткарып көрөйүн. Мен жеңилирагын көрөйүн, мадамын. Жеңилирагын муну көрөйүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен мындай аркага ийилип ыргыта албайм, бирок жөн эле ыргытып көрөйүн. Өзүңүздөр күбө болгондой, биздин кыргыз балбандары эч кандай бир баягы шаймандарды колдонбой эле момундай таштарды менен дагы машыгып, ушул көчмөндөрдүн 2 жолку бул Мадамин мырза дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болуптур. Мадамин мырза азыр ошол өзүңүн жетишкен ийгиликтерин үйгө барып тааныштырып өтсөң, анда эмесе үйүңө барайын. Мадамин мырза, мына бул жерде ийгиликтериңиз аябай көп экени көрүнүп турат. Биз дагы билебиз, көптөгөн ийгиликтерди багындыргансыз. Мына жакында эле 80 килограммдык салмакка өтүп, анда да чемпион болдуңуз. Ушул жерде өзүңүздүн эсте калаарлык бир ушундай аябай кызыктуу бир жеңиштериңизден биздин телекөрүүчүлөргө бөлүшүп кетсеңиз. Бул аябай кызыктуу жеңишим. Бул 10 классымда, 1-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда. Бул алтын медалды 60 килограммда ушу чемпион болгом да. Эң башкы ушу менин күрөшкө сүдүргөн ушу медалым болгон да. Казан шаарында өткөн бул чемпионат мир белбоо күрөштөн. Ошондо күмүш медалга ээ болдум да. 68 килограммда. Биринчи жолу ошо за граница ошо
Уфага бардым да. Ошондо мындай эме сезимдер болгондо, коркунуч сезимдер, сүрдөнүп, ошого себеп болуп, ошо күмүш медаль алдым да. Негизи ал түркмөн палбаны менен чыккам. Түркмөн палбанын уткам. Просто эме болуп түркмөндөр эме болуп тартып коюшту да судья жаатынан. Калыстык жактан. Кемчилик кетиптир да. Бул медалым болсо 2017 Баяман Эркинбаевдин алыш күрөштөн гран-при болгон. Гран-при. Ошодо биринчи место болдум. 7-килограммда Өзбек палбан менен чыгып, Өзбек палбанын утуп, ушу биринчи место болдум да. Бул 2017 бүткүл дүйнөлүк Азия оюнунда, жабык имаратта, Ашкабад шаарында өткөн. Азиатский игрда 3-чү место болуп калдым да. Коло байгеге белимен травма алып ошол убакта белим көтөрө албай, ошо белиме уколдорду сайдырган күрөшкөм да. Ошо себеп болуп 3-чү место болуп калдым да. Бул медаль кече жакында өткөн, 2 жума мурун өткөн декабрь айында Абсамат Масалиевдин турнири болду, международный. Ошого Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан келди. Ошондо өзү негизи 70 килограммда күрөштүм да. Бул 80 килограммга өтүп чемпион болдум. Биринчи жолу 80 килограммда. Кайсы күрөштүн кайсы түрүнөн? Күрөштүн алыш түрүнөн. Алыш. Ушул жерде суроо пайда болот да. 70 килограммда күрөшсөңүз өзүңүз, 80 килограммга кандай салмакты кандай көтөрдүңүзбү? Бул салмакты көтөрдүм. Быйыл чемпионат Кыргызстанга ошо 80 килограммга күрөшөм деген ниеттет. Мен айтайын дегеним, 80 килограммга салмакты көтөргөндө кыймыл мындай кечеңдеп кыйынчылык жаралбайбы? Кыймыл кичине кечеңдеп кыйынчылык жаратат экен. Ошого көбүрөөк тренировка, көбүрөөк эмелерди талап кылып атат да. Көбүрөөк машыгууларды өткөрсөңүз, кайра арыктап кетпейсизби? Жок, арыктабайм. Вес уже көтөрүлдү. Өзүнүн убакыт сааты келди, вестерим көтөрүлдү. 2018 бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюнунда коло байгеге болдум да. Кыргызстанда өткөндө. Коло дейм да, күмүш байгеге. 2-чи орунда. 2-чи орунда. Ушундай бир жогорку деңгээлдерди, сыйлыктарды алганда сизде кандай сезимдер болот негизи? Мисалы, сиз уткандан кийин туугандарыңыз, кыргыз эли дегеле артыңызда күтүп турат да сизди. Айылыңызга келатканда болобу, каякта сиз ошолорду ойлоп аябай толкунданасызбы? Бул айтып бүткүс сезимдер болот. Буну сөз менен айтып жеткизе албайсың да. Шаршиналы уулу из Кыргызстана Имедов Росомурат. Так, еще одна попытка. Так, есть, здорово. Чистый. Все-таки победу одерживает наш кыргызстанский спортсмен и проходит дальше. Бул медалдар баягы окуп жүргөндө школьникте, мектепте, Спартакиада. Ошондо алган медалдарым, бул жеке чейин жалаң биринчи место да. Бул 1, 2, 3, 4, 5 катар. 5 катар биринчи орун. Биринчи күрөшкө жаңы аттангандымда биринчи место, 3-чү место болгом да, бул медалды алгам. Биринчи күрөшкө жаңы аттап, жаңы күрөшө баштаганда. Демек сиз үчүн эң кызыктуу, эсте калган ушу спортчулардын ар дайым ошондой эсте калган. Мени ушу түрткү болгон да спорткоч. Ошондой эле бул мастер спорта значоктор, бул бизди спортко сүдүрөгөн, спортко алып келген ушу себепкер болду да. Ушуну көрүп, бул ким? Бул өзүмдүн бир тууган агам Кымбат Акишев. Бир тууган агам? Бир тууган агам. Ушулар ушуну көрүп, биз да кичине спортко түрткү болуп, ушу себепкер болду ушу нерселер. Бул дипломдор экен да? Бул дипломдор. Эсептеп бүтө албайт экен. Эсептеп. Бул жерде мен таң калып атам да, бул атайын тигип койгонсузбу ушинтип? Неге тигип койгонсуз? Бул өзүм баягы туугандарым,
досторум баягы медалды мага айтпай баягы көрүнүш болуп алып кетип калып, ошого бул жоголбосун, эстелик болсун деп ушундайга тигип туруп бекитип койдум да, бирок. Мадамдын жөнүндө эми айтып кетсек, айтып өзү сөз менен жеткизе албайбыз да бунун ийгиликтерине, бүгүнкү кылган канчалык тер төгүп, мээнет кылып, Кыргызстанга ошончо Кыргызстандын желегин көтөрүп, кыргыз элине болгон баягы башка мамлекеттерге, дүйнөгө таанытып, айыл жер кезинде бүгүнкү күндө жаш өспүрүмдөрдү тарбиялап, эмгеги менен, өзүнүн күчү менен эч кандай баягындай финанси акча жагынан каржылаган эч ким жок, ошо өзү менен өзү тарбиялап келип атат да. Айтып сөз менен көп нерсени айтып берсек, баягы сөз менен жеткизе албайбыз. Көп ийгиликтер жатат бүгүнкү күндө. Эмгеги аябай чоң. Отпускомуз сыймыкта кыза жеңишке Шаршеналы оğlu Madamбек Ооба, элдин сыймыгы болуп атат. Ушу бул өзү кичинекейинен эле ушундай спортко кызыгып, агалары спортсмен болгондуктан ошолордун аркасы менен көп тойлордо, көп мындай жетишкендиктерге жетишип келип атат. Жакшы. Анан ушул жерде машыкканда качан көрсөң эч 1 саат да жанын тынбай машыгат. Айлы карасаң тоодун үстүндө, айлы карасаң турникте азынып, тамакта ичпей, немени көздөп чуркайт, залды көздөп. Залда ушу жаш балдарды топтоп, мынияктагы айылдагы балдарды топтоп, баардыгын жыйнап алып, ушинтип үйрөткөн балдары деле көп болуп калды. Ушундай тырышчаак, зээндүү өстү. Көп жактарга Полшага барып келди, Түркияга 2 жолу барды, Россияга барды, жанагы Татарстанга барды, ошентип келди. Ошо дайым эле ошо алыс жактарга барып, алыс жактарда жүргөндө аябай кооптоном. Балам аман-эсен келсе экен деп Кудайдан түндүр күндүр суранып, Алладан суранып отурам. Өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Дайыма күрөштөрүнөн биринчиликтерди алып, Кыргызстандын желегин желбиретип, аман-эсен келсе экен деп отурам дайым эле. Assalamu alaikum. Кичинекейинде эле тырышчаак, ушунчалык аракетчил, спортко жанын берген бала болгондо, кичинекей кезинен элечи. Бул могу залга чейин эле бул өзүнүн үйүндө кызыгып, түнү күнү уктабай тренировка кылып, чуркап, ушул өзүн спортко аябай берип, күрөштөрдө дагы бир ийгиликтерди, тойлордо ийгиликтерди көргөзүп, ушундай бул өзүн өзү ушунчалык спортко берген бала болчу да. Көп жерлерде мынау айылдык 12 айлык өкмөтүндө күрөштөр болуп, эме алып, соревнованиялар. Турнирлер болуп, ошо турнирлерде анан айылдын ичинде тойлордо ушул жерлерде күрөшүп жүрүп, анан аракетчилер ошо элге кичине спортко кызыгып көрүнүп, негизи 16 жашында чемпион болду. Bunun аркасынан классташтары ошол жерде карар көргөн балдар. 5 бала чыкты биздин ушу айылдан. Баягы Кыргызстанды 5 жолу утуп алды. Жабык имараттар аралык Азиатский играда Ашхабадда өткөн. Жерде 2 медалды, коло медалды багындырды. Анын негизинде ошо тренер катары мени тиги жаңы жылдын алдында тренер деп грамоталарды алды. Эми чоң толкундагы болот экен, биз эмес эл, биз ушу окуучулар ушу мадамды көрүп өзгөлөр. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына Мадайым мырзанын ушул машыктырган жана өзү машыккан залды, спорт залды көрүп атасыздар. Мадайым мырза, айтсаңыз, мына мен өз көзүм менен көрүп, өзүм ушул жерде отурам. Чынын айтсаңыз, мына залыңыз суук экен, шарты дагы чынын айтканда эми жогорку деңгээлде эмес экен. Ушу машыгуулар кандай болуп атат бул залда? Бул залда машыгуулар аябай жакшы. Залдын сууна карабай тренировка кылып атабыз. Бул залды биринчи, бул залы жок эле, биз каарда күрөшүп, үйдө эме баягы койдун кыйын салып алып күрөшүп, ошентип эле чоңойдук да. Ага чейин зал жок болчу. Ага караганда бул жер жакшы да. Ага караганда бул жер жакшы да. Сен үйдүн эң кенже баласы экенсиң да. Үйдүн эң кенже баласымын.
эми чоң спортко аралашыш үчүн айылдан шаарга кетишет да көбүнчөсү. Ооба. Сен айылда элесиңби же шаарда жашап атасың азыр учурда? Азыркы учурда баягы каникулдарда, эмелерде айылда келип тренировка кылам, отборлордо, чемпионаттарда 2 ай 3 ай калганда шаарда барып, шаарда тренировка кылам. Карала барын. Мынакей. Кана кетти. Көрдүңбү? Кетти мына. Ошондой кирип, кайра иштейбиз. Мына, иште. Кола. Эки нөмөр кола мен мына. Кайра киребиз да. Кайра иштейбиз. Кола. Кайра мойнуна киребиз мына. Кайра иштейбиз мына. Мына, көрдүңбү? Давай, tek-тектен турабыз. No, не кетип. Биз номер иштейбиз. Get турабыз ордобузга. Пасечка. Сыныпка. Сюда кара сен. Кет. Саламатсыңарбы, жаш спортчулар? Саламатсыз. Урматтуу биздин жаш спортчулар, мынакей бүгүн силердин агайыңар мындай жаткандай Маданбек Шершенал уулу өзүнүн жетишкен канчалык ийгиликтерге жетишкенин жакшы билесиңер. Силер дагы ушул агайыңардай болуп, талбай эмгектенип, Кыргыздын желегин силер да агайыңардай болуп, бүт дүйнө жүзүнө желбирете бериңер. Мына ошондой ийгиликтерге жетишкендиги үчүн бүгүн агайыңардын Аксыр районунун 90 жылдыгына карата юбилейлик медалы менен сыйланып отурат. 90 жылдыкта бул агайыңар өзү башка жака күрөшкө кетип калганына байланыштуу так албай калды эле, бүгүн такканга уруксат этсеңиздер, Кел болсун. Ийгилик Буйруса, бул өзүм аркаман, өзүм мүкөлөрүмү, өзүм бул ак суу айылынын балдарын жана жаш балдарды өстүрүп, өзүмдөй кылып үйрөтүп, ушу Кыргызстанга чоң салымдарыбызды коштук дейбиз да. Кыргызстан желегин желбиретип, гимнин ойнотуп. Урматтуу эле көрүүчүлөр, Мадан мырзага ийгилик каалоо менен биргеликте бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Өлкөбүздөн ар дайым ушундай мыкты спортчулар чыга берсин. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча.